Milletin atqara albaganlar var. Bирок биздин Кыргызыбызга, Кыргызстаныбызга өзүнүн эржектүүлүгү менен, кайраттуулугу менен, тартынбастыгы менен, таймамастыгы менен өзүнүн мойнундагы милдетин аткарды. Журналисттердин арасында, жаш журналисттердин арасында белгилүү элдин көңүлүнө, көзүнө, сөзүнө алынган туугандарыбыздан болчу, инилерибизден болчу. Алла Тааланын өзүнүн кандай кылса баягы тагдырды кандай кылса өзүнүн иши менен Алла Таала мына бүгүн бизден алды. Баардыгыбызга Кудайым сабыр берсин. Улан инибизди айтып отурган болсок, башкалардай болуп, башка журналисттердей жашынып, айтпай туруп калбастан, мындайча айтканда бир эле сөздү айтайын, пикир сойкулугун кылган жок. Өзүнүн пикирин таамай айтып, элдин көгүнүн алып таамай айтып келди. Эмне кылабыз, сабыр кылабыз, урматтуу бир туугандар. Өлүм ушундай жашарды. 21 кылымда 5 жаштан өтүп аткан, 15 жаштан, 20-25ден, 60-тан, 50-ден болуп, жаштары өтө чоң болбосо дагы өлүм жашарып, Кудай Таала элдердин жанын алып атат. Кудай Таала кандай жаратса, өзүнүн жараткандан жаратуучу болгондон кийин бизди кандай жаратса өзү билет экен. Кудай Таала сүйүктүүсүн жолдо келатып ойлонуп сүйлөшүп атабыз. Балким ушундай коомдо өтө бузулган, баткак караңгы түн сыяктуу, бузукулук караңгы түн сыяктуу каптаган бузукулук мезгилде балким Кудай Таала мындай таза балдарды, таза адамдарды, бузулуп аткан коомдун ичинде таза адамдарды балким Кудай Таала бул коомдун ичине салгысы келбей алып койду деген да түшүнүк келет экен. Кудайым баардыгыбызга сабыр берсин, күч кубат кайрат берсин. Эмне дейбиз? Кудайга баардыгыбыз кайтабыз, Кудайдан келдик, Кудайга кайтат экенбиз. Ата энесине, үй бүлөсүнө ар кандай сөздөн, пикирден Кудайдын тагдыры болмоюнча, Кудайдын тагдыры ажал жазылмайынча биз эч качан өмүрүмдү узартам деп дагы, өмүрүмдү кичирейтем деп дагы айта албайт экенбиз. Кудай Тааланын ажалы жазылгандан кийин ажал келиптир. Кудай Таала берди, Кудай Таала алды, баардыгыбызга Кудайым өзү сабыр берсин. Азыр бул жерде дагы Бишкектен атайын көңүл айтуу үчүн, атасына энесине жалпак көңүл айтуу үчүн ушу илимдүүлөрдөн келди эле сөз берип койсок дейм. Сөздү Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Сакановна Отунбаева берди. Урматтуу калайык калк, урматтуу атасы, Сапаргүл. Биз 3 күндөн бери эле жашыбызды түнөгөндө көп сөздөр айтылды. Кечеден бери азаттык Кыргызстандын 4 бурчуна, азаттык жеткен жерлердин баарына, радиолордун баары, кайсы радио болбосун, америкалыкпы, россиялыкпы, мына ушу Улан Эгизбаев өтүп кетти деп айтып атат талыкпас. Биз болсо такыр ишенбей атабыз ошого. Биз үчүн мына Улан жылдыздай жарк этип, чагылгандай өчүп, кырчындай ушундай жашында кетип атканы
ушунчалык өкүнүчтүү. Сөз жок, жашыбыз да мына жок болуп аткандай. Мында ойлоп көрсө 28 деген өзүңүз баарыңар ойлоп көрүңүзчү, 28-ти эмнени жасап бүтүрдүңөр эле? 28 жашыңарда. 28 жашында бул жигит мына биздин республиканы титиретип, өзүнүн окуялары менен дөңгөрөтүп, жазгандары менен ушу биздин планетанын төрт бурчуна чейин жетип атты. Нью-Йоркко барды, тияка барды, бияка барды. Şu Kırgızistan'ın atını danzalat жүрдü. 28 yaşında. Men uşul ayılgı gelip aytып атам, бул не деген айыл? Сен кайсы мектепте окуттуң ушу? Окуттуңар деле бул баланы. Кандай мугалимдер, кандай балдар жанаша жүрдү эле? Акылы курч, сөзү тунук, темалары болсо абдан маанилүү. Мына коррупцияны жеңебиз деп эле берген президент ар бир эле ушинтип коррупцияны жеңебиз дейт. Аларга жардам чыпыруу болуш керек экен да. Мен ойлойм, мына акыркы жылдары эң чоң ушундай бир баатыр жигит Улан Эгизбаев болду. Сөзү менен, өзүнүн калеми менен мына Кыргызстандагы коррупцияга каршы канча иштерди көтөрдү. Канча баягы өзүнүн сайтына жазып атат. Ой, бул оңой эле экен да. Биз бантип ишти жазсак эле прокуратура жата калат экен, анан ошонун баарын жазат экен деп. Ар бир эле көтөрө албайт аны. Ар бир эле ошентип жаза албайт. Ар биринин эле ошондой кайратмандыгы жок, жүрөгү жок. Толоту журналист аттуу немелер. Журналисттин көп неме жок бүгүн. Бирок ошонун ичинен мына ушундай 28 жаштагы бала чыгат экен, ошентип баарына үлгү көрсөтөт экен. 28'de мына мен кечеде радиого айттым, бул жигит болсо түндүк менен түштүктү мына кошуп, азыр баткендиктер баары зор күйөө бала деп интернеттин баары толот. Ушундай сөзгө биз болсо түндүк түштүк деп ушинтип бири-бирибиз менен алышабыз. А бир эле жигит мынтип кошуп койду эки жакты. Сапаргүлгө да мен дагы бир жолу айтып коеюн, эркек калайык калкка ошо кыздарга катуусуңар баарыңар. Бирок ушул жигит көрсөттү, чынында эле кыргыздын жигиттери кандайча мамиле кылат экен. Кыз балага, аял кишиге кара жаным деп биздин баарыбызды ушундай тимеле жүрөгүбүздүн кайсы тамырына чейин жипчиле ушинтип эркелетип өзүнүн Сапаргүлүн мына көрбөй калды. Кичинекей баласынын көзүн багын эле келип кетти эле, мага ушинтип айтып берди эле, эже биз ушу уулубузду балабызды көз жарылса анан окуйбуз деп. Мен ушу окуу айнанайын барып азыр тез баары жылып атат. Сен барсаңчы, окусаңчы деп эле мен ошентип эле түрткүлүп аттым эле. Биз баланы болсо апабызга, атабызга берип, анан барып окуйбуз деп ошентип мага айтты эле, баягы күнү эле ошентип айтты эле. Анан мен ойлоп атам, ушу бул бала 28'inde ушундай чоң жетишкендиктерге жетип атканы биз үчүн баарыбызга үлгү болуш керек. Мен азаттыкка айтат элем, азаттык чөпкөгүлө эме, чөпкөгүлө. Баарыңар бир муштум болуп, Кыргызстан мына бул 28'dеги бала ушундай үлгү көрсөтүп, ушундай деңгээлге бизди баарыбызды көтөрүп атса, демек биздин келечегибиз кенен демократия дегенге шунчалык чоң салым жазады бул кичинекей жигит. Биз баарыбыз мына азаттык эч силердин калемиңер дайыма курч болуп турсун. Дайыма ушундай чындыктын аркасынан жүргүлө деп. Сөз жок, өкүнүчтүү. Кагылайын. Улан, сен жоксуң, бирок жаныңдагы ыйлап турган балдар, сен жора жолдошторуң баары бар. Баары сага тизде мындай түзөп, сендей болоюн деп, сага сени туурап жаштар, ушундай баарын область эмес, Кыргызстандын баарын көтөрдү эле деп
түздөнсүн. Иласа болбойт эме. Силер барыңер кайрат кылгыла. Азаттыкка мен дагы бир жолу каалайт элем. Азаттык мындан да курч болгула. Уландын туусун эч düşürбөгүлө. Улан дагы жашаса, дагы 28 жыл жашаса, ким билет, баарыбызды каяка сүйрөп алып кетет эле. Чындан эле биздин арабызда ушундай генийлер бар экен, ушундай каармандар бар экен. Биз кыргыз элибиз эч качан чөкпөйбүз, эч качан жок болбойбуз. Урматтуу эл журт, 28 жашында уланды ажалга салып беребиз деп мен үч уктасам түшүнө берген эмес. Ушул Көкжардын бир кара тору, арык чырай, мотурайган жигити бүтүндөй мамлекеттик машиненин ролун аткарды. Улан жалгыз өзү соттун милдетин аткарды. Жалгыз өзү парламенттин милдетин аткарды. Улан жалгыз өзү прокуратуранын ишин аткарды. Ушул 28 жашында уландын дили ак, жүрөгү таза, коом өзгөрсө деген ушундай бир тилеги бар эле. Улан менен биз жолуккан сайын ал Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз, ушундай уурулардан кантип кутулабыз дечү. Мен парламентте сүйлөй турган сөзүмө ушул улан менен акылдашмын. Мен канчалаган Кыргызстанда бир дагы чоңдон корккон жокмун, тайсалдаган жокмун. Бирок уландын алдында мен дагы толкунданып, уландан көзүм ала качып турчумун. Ал ушунчалык курт болчу. Улан сендей жигиттен парламентте 10 адам болгондо биз өлкөнү өзгөртүп сала турган күчүбүз бар экенин көзүм жетет дечүмүн. Улан менин тирегим эле. Ал бүтүндөй кыргыз элинин тиреги эле. Уланга жогорку кеңештин бир дагы депутатына уланга баргандай болуп элде арызданып барбайт. Улан чындыктын акыркы үмүтү эле. Уланга соттон утулуп калганы дагы, адилетсиз мамилеге туш болгону дагы, прокуратурага нааразысы дагы, мектептин директоруна нааразысы дагы бүт баары ушул чындыкты уландан табам деп уланга барчу. Улан ушул мотурайган 28 жашындагы агит бүтүндөй улуттун көйгөйүн мойнуна көтөрө ала турган алдуу күчтүү эле. Уландын атын унуттурбашка биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Улан Эгизбаев атындагы фонд түптөрүп, журналистиканын жаш студенттерине, мыкты иликтөөчүлөрдүн баарына улан атындагы стипендия берилип, мына Роза Исаковна, бул жакта депутаттар, саясатчылар баарыбыз жардам бергенге даярбыз деп атышат. Мен мындан бир ай мурун президенттин бир жакын адамына кат жаздым. Президент уланды кабыл алып, улан коррупция менен күрөштө сендей жигиттердин жардамына муктажмын деп, уланга бир калем берет кылып угулачы. Сүйүнүп калсын, дагы күчөсүн, дагы күчсүн дечүмүн. Бирок эми ал да кышка ашпай калды. Уланды кантип биз жерге беребиз? Билбейм. Улан сууга чөптү дегенде эле жетип бардым. Улан ушунчалык эл жүрөк болчу, өчөр болчу, эмгекчил болчу. Улан эс алганды дагы билчү эмес. Ал жума күнү түштөн кийин жетекчилигинен жооп сурап, Таатан базарына барып, строй материалдарды алып, кайра чыгып таксиге келип, ушул жерге алып келип, мына ушул үй моңдоп, кайындарым августта үйгө чакырам деп аткан улан эле. Бул демалыш күнү уландын эс алганы бул айылына келип, чөп чаап, кара жумуштарын бүткөрчү. Мындай адамдар жок да. Улан аялдарга сүйгөнүнө кандай мамиле кылыш керек экенин улан үйрөттү бизге. Биз өзүбүздүн өмүрлүк жарыбызга кандай мамиле кыла албайбыз. Улан гүл берек берип, жумуштан чыгып сапарлуу каражанымды алып кетип, аялдарга мындай кордук мамиле кылган болбойт жанар деп ушинтип турчу да. Ушунун бардыгы тилекке каршы Кыргызстанды, бизди улутту түптөгөн адамдар мына ушул 30 жаштын тегерегинде Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев, Кыргызстандын саясий элитасы баары жаш кеткен экен. Алардан кем эмес болчу. Улан дагы жашаганда коомду тазартмак, коомду өзгөртүш үчүн, коомду адилеттүү, таза коом куруш үчүн уландай адамдар керек болчу да. Улан микрофонун көтөрүп ак үйгө киргенде саясатчылар залдан качып жөнөшчү. Туш келди кабинетке кирип, улан менен 3 мүнөттүк интервью берүүдөн качып турчу. Анткени улан чындыктын, адилеттүүлүктүн, акыйкаттыктын символу болчу. Биз бүгүн мына ушундай адамды жоготуп отурабыз. Уланды унуттурбай, уланга керек болсо чоң мамлекеттик сыйлыкка сунуштайбыз. Башка аргабыз жок. Уланга сыйлыктын дагы
Башканын дагы керек жок болчу. Улан ушул Кыргызстан бир оңолуп бир туура жолго түшсөк экен дечү. Биз күн түндөбөй уландын максаттарын, анын кыялдарын ишке ашырууга бар күчүбүздү жумшайбыз. Уланды жоктотпой, анын атын төнүп сактоого аракет кылабыз. Кош улан, жаткан жериң жайлуу болсун. Жол берип турган. Микрофонду. Тихо өтіңіз. Аялдар алдыда турганга болбойт жанагы. Сен жүрүп коюңуздар. Урматтуу бир туугандар, жаназада Аласа бересен азыр уланын атасы тактап койсун. Талайыктар ел уландан аласаңар болсо менден алгын. Уландан аласаңар менден алгын. Уландан аласаңар болсо менден алгын. Уланга бересе болсоңар кечсин. Уланга бересе болсоңар кечсин. Уланга бересе болсоңар кечсин. Урматтуу туугандар, улан энебиз пендечилик кылып кетирип, ортосунда там ушу нааразылык болгон болсо, улан энебизди кечирдиңиздерби? Кечирдиңиздерби? Аллахым өзү кечирсин. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Allahümme sallallahu ve sellem ve afrahan ve cealil cennete meslahu ya Rabbi. Amin. Allah talamış cetkan yerin caydı toprağı. Avrun değiştiğin bakçasına kula geliyor ya Rabbi. Amin. Harfına kula. Mizile tuğandan Allah'ım. Savur ver. Den sorun ver ya Rabbi. Amin. Allah.